Биз көмүрдү алып кеткенден кийин лабораториядан анализ жүргүзүшөт. Азыр бизде жаңы жабдуулар менен орнотулган лабораториябыз. Лабораториялык изилдөөдө көмүрдүн калориясы, гүлдүүлүгү, нымдуулугу жана негизгиси күкүрт деңгээли аныкталат. Алынган үлгүлөрдүн жыйынтыгы 1 аптадан соң даяр болот. Көмүрдүн сапаты аныкталгандан кийин тийиштүү ченден ашпаган учурда гана керектөөгө уруксат берилет. Негизги талаптардын катарында радиация деңгээли да каралат. Бул жолу да радиация көрсөткүчү ченелип, нормадан ашпай тургандыгы белгиленди. Бишкек жылуулук электр борборунда бүгүнкү күндө кара алтындын 3 түрү, таш көмүр, кара кече жана кара жыра көмүрлөрү жагылууда. У нас специально организованные службы, которые контролируют. Келишим түзөөрүнүн алдында бардык талаптар эске алынат. Жылуулук электр борборуна көмүр күн сайын келет. Алар сөзсүз текшерүүдөн өтөт. Өзгөчө көзөмөлдө. Сапаты туура келгенде гана кабыл алабыз. Негизи бизде сапаттуулук талаптагыдай эле. Артка кайтаруу дээрлик болбойт. Специальная лаборатория. Кара кече көмүрү күн сайын ташылып келип турат. 2 жыл мурун жүк күр эле түшүрүлүп, сапырылган чаңы абага көтөрүлчү. Экологияга келтирилген мындай терс кесепеттерди жоюу үчүн атайын жабдуу коюлган. Ошондой эле түтүндү чыпкалоо жолдорун жакшыртууга көңүл бөлүнөт. Министрлер кабинетине бир нече сунуштар берилди. Ал көмүрдү байытуу кийинки жылдан баштап ушу көмүрдү байытуу боюнча иш-чаралар жеринде кара кечеде ушу көмүр байытуучу фабрикаларды куруп, фабриканы жарандарга ушу байытылган көмүр, буларды байытылган көмүрдүн жакшы жери bundan сера, күкүрт аз болот жана башка кошулмалар аз болот да бул байытылган көмүрдө. Жана ошондой эле булардын түтүн чыгаруу деңгээли, гүл чыгаруу деңгээли жакшы болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан жекеле Бишкек жылуулук электр борборундагы эмес, калаадагы негизги көмүр сатуучу жайлардагы кара алтын сапаты да текшерилет. Буга чейинки изилдөөлөрдө кара кече көмүрүнүн калориялуулугу төмөн болуп чыккан. Пункт реализация деп коет, сатуучу түйүндөрдүн бардыгынан алынып чыгат. Эгерде нормадан аша турган болсо, ошол жана радиациясы текшерилди, ошондой эле радиациясы же ошондой эле күкүртү же гүл чыгаруу деңгээли нормадан жана бизде стандарттар бар. Ушулардан аша турган болсо, биз ал жерден келтирбөөнү жана ошондой эле ошол көмүрдүн сатылуусун токтотууну талап кылабыз. Абанын өтө кооптуу деңгээлде булганышына сапатсыз көмүр менен катар өнөр жай өндүрүштөрүнүн, чакан жана орто ишканалардын, тигүү цехтери жана мончолордун ишмердүүлүгү негизги себеп. Мындан улам экология министрлиги синтетикалык калдыктарды жагууну токтотууга чакырат. Нурайым Бейшеналиева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.